76 болуп туруп 80 жылдыкта дагы ушундай сизди келип куттуктайлы. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Жаңыбай Таштанов 1942 жылы Советтик армиянын катарына чакырылган. Украинада, кийин Беларусь, андан соң Польшадагы салгылоочуларга катышып, Германиянын борбору Берлинге чейин барган. 1945 жылы согуш бүткөндөн кийин 47 жылдын 27 ноябрына чейин Кызыл армиянын катарында кызмат өтөгөн. Берлин эсele турган паркini оюп, ошол жерге солдаттарды көмдүк. Братский могила болду. Жазууда Слава Советским воинам, победившим от фашист Германии деген жазуу менен баягы немени тырлап калды. Ушундай. Ошентип Берлинде 5-6 ай жүрдүк, кийин башка шаарларда жүрдүк. Ош облусунда согуштун 23 ардагери бар. Буга чейин мамлекет тарабынан аларга 75 000 сомдон, ал эми оруктун ардагерлерине 15 000 сомдон берилген. Өкмөттүн Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү болсо, алардын ар бирине 10 000 сомдон жана 2,5 000 сомдук азык-түлүк берип, жеринде кабар алды. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Азырынча энди салкам бизге кирсемем, акылдан жок, Аллага шүгүр. Жакшы. Биз эми жалпы кыргыз элине ошол майрам кандай десем бир тарбия, таалим жагын берген майрам болсун деп, төөлүктүү болсун деп каалап кетебиз. Ушул майрамды унутпашыбыз керек. Бул майрамдын бизге келген кандай жеңиш оңой келбегенин кийинки муундаг билиш керек. Канча деген ата бабаларыбыз ошол жерде согуш талаасында өз өмүрүн берип, ушул бизге келечек жашоону, жакшы жашоону бериш үчүн өзлөрүнүн өмүрүн берген да ошол жерде. Ош шаарында улуу ата мекендик согуштун 6, оруктун 15 ардагери бар. Аларга да мамлекет тарабынан 75 000 сомдон, ал эми оруктун ардагерлерине 15 000 сомдон берилген. Жергиликтүү бюджеттен болсо ар бир ардагерге 30 000 сомдон берилмей болду. Ардагерлер бир гана майрам күндөрү эмес, ай сайын тийиштүү жардамдарын алып турушат. 10 000 сомдон стипендия төлөнүп берилет. 3 000 сом стипендия, андан тышкары 7 000 сом стипендияга кошумча төлөнүп, 10 000 сомдон ай сайын стипендия алышат. Андан тышкары буларга ошол жана коммуналдык кызматтарды төлөө боюнча, жеңилдиктерди бериш боюнча ошол 2010 жылдан тартып бул акчалай компенсация түрүндө берилип келет. Ал ар бир ардагерге ай сайын 7 000 сомдон ошол коммуналдык кызматтар, жеңилдиктердин ордуна берилүүчү акчалай компенсация төлөнөт. Андан тышкары аларга өздөрүнүн пенсияларын алышат ар кандай өлчөмдөрдө. Быйыл Ош шаарында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын өзгөчө өткөрүүнү пландап жатканбыз дейт шаардык маданият башкармалыгынан. Эми өлкөдөгү кырдаалга жана каладагы абалга жараша майрамдык иш-чаралар онлайн түрдө өтөт. Мисалга айта кетсек, азыр ошол улуу ата мекендик согушунда 75 жылдыгына арналган жаштардын көз карашында деген конкурс уюштурдук. Алар ошол өздөрү видеоролик жасап, ошол жеңиште улуу ата мекендик биздин ушундай согушту кандай көз карашта жаштар, азыр кандай элестетет, ошону биз мындай элдердин арасында жарыя кылып конкурс жарыяладык. Адистер жеңүүчүлөрдү аныктап, аларга карантиндик режим бүткөндө белектерди тапшырышат. Мындан сырткары жеңиш күнү өлбөс полк акциясы да онлайн түрдө өтөт. Ага азыртан даярдыктар башталган. Катышууну каалагандар кыска видео тартып 7 майга чейин Ош шаардык маданият башкармалыгынын социалдык тармактагы баракчаларына жибериши керек. Быйыл жеңиштин 75 жылдыгы ашыкча шан шөкөтсүз өткөрүлөт. Каланын борбордук аянты жасалат, бирок майрамдык программа орун албайт. Ал эми согушта каза болгондор эскерилип, өчпө сотко гүл чамбар коюлат. Анда да карантин эрежелери сакталып, адам саны көп болбойт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.